Төл календарі. Чарбакер саанойдан бир жылда төл албай калса, ал ошол жылкы музоону гана эмес, ошол жылдагы сүттү жана убакытты жоготту дегендик. Ар бир саанойдун башына чыгымдалуучу тоют, каражат жана күч эсептелип, ар бир күнкү кыймылы чыгымдардан турган сүт фермалары үчүн бул оор проблема жаратат. Мындай мүшкүлдүү болтурбоо үчүн же анын алдын алууга фермерлерге уйдун төлдөө циклын тыкыр эсептөөнү сунуштайбыз. Биз көнгөн эски советтик мал багуу салтынан калган дептерге жазуу ыкмасы бар. Бул ашып кетсе малдын бир жолку төлүн контролдоого мүмкүндүк берет. Ал эми ферма ар күн сайын өсүп, өзгөрүп турган активдүү организм. Андыктан бүгүнкү кыргыз фермеринин ишин жеңилдете турган ыңгайлуу учет ыкмасын сунуштайбыз. Бул календарь Жапан өлкөсүндө 50 жылдан ашык убакыттан бери фермалардын ишин жеңилдетип келет. Анан Кыргызстандын шартына ылайыкташтырылган версиясын 2018 жылы Жапан кызматташуу агенттигинин Кыргызстандагы адиси иштеп чыккан. Бул ыкмада дептердин кереги жок. Болгону мал сарайдагы күн нуру, суу тийбей, мал чайнап жибербей турган жерге календарды жана калемсапты илип коюу жетиштүү. Бир календарь менен 30-35 саанойдун бир жыл ичиндеги төлүн, куутун, күү моментин так эсептеп жазып, толук контролдоп турууга болот. Айтоор бул этектеги кагаз малчынын түмөн түйшүгүн кыйла жеңилдетип, баш оорусун азайтат. Фермерге төл календарынын жардамы менен учет жүргүзүү эмне берет? Чарбадагы кайсы уйдун күүсү, куут убактысы же тууту жакындап калганын алдын ала так билип турасыз. Ири чарбадагы начар уйларды байкап, өз учурунда аныктай аласыз. Демек, проблемалуу малды алдын ала даарылап, же болбосо андан арылууга жардам берет. Туулган музоолордун теги, атасы, энеси, датасы жана башка ушул сыяктуу зарыл маалыматтардан жаңылуу мүмкүн эмес. Фермадагы системалуулукту жана ырааттуулукту жолго коюуга көмөктөшөт. Календарды үзбөй, узакка колдонгондо кородогу ар бир уйга так мүнөздөмө берген саламаттык карточкасы, вет карта, музоолор үчүн метрика пайда болот. Андыктан календарь ошол эле жыл эмес, кийин да ферманын архиви катары керекке жарайт. Чарбаңыздагы ишти жеңилдетет жана төлдү системалаштырат. Төл календари кандай түзүлгөн? Төл календари адатта биз колдонуп жүргөн салттык календардын принцибинде эле түзүлгөн. Болгону анда жылдын 365 күнү жуманын 7 күнүнө карата схемага бөлүнсө, төл календарында 21 күндүк схема менен бөлүнгөн. Себеби 21 күн уйдун бир күүдөн жаңгандан кийинки экинчи күүгө келе турган оптималдуу циклы. Адатта ал 19-дан 23 күнгө чейин созулат. Вертикаль сапка 35 жашка чейинки уйду куутка кирүү иретинде карай каттоого болот. Календардын логикасы Пифагордун таблицасына окшош болгондуктан колдонууга өтө жеңил. Төл календарын кандай колдонуу керек? Кородогу уйларды күүгө келүүсүнө карап, катары менен сапка жазып кетесиз. Күү учурунда оңунан болуп, уй кууттан чыгып калса, анда ошол дата жазылган ячейкага белги коесуз. Ал ячейкада 2 дата жазылган. Ошол күнкү уй кууттан чыккан дата жана андан 9 айдан кийинки уй тууй турган дата. Ал эми ал күнү уйду куудурууга мүмкүн болбой калса, горизонталь саптан бир сап ылдыйга түшүп, так ошол туштагы төмөнкү ячейкага белги коесуз. Бул демек туура 21 күндөн кийин уй кайра күүгө келет. Ошол учурга даяр туруу керек дегенди билдирет. Уй куутка кирген учурда анын аты же номери жазылган сапта кууттун күнү, буканын номери, музоонун туулган датасы, жынысы, салмагы сыяктуу маалыматтар да жазылат.
Биз күбө болгондой, айрым табышкер кесиптештерибиз лайфхак катары бул календарга анда көрсөтүлбөсө да малга жасалган вакциналарды да жана уйдун сүттүүлүгүн, майлуулугун кошуп жазып жүрүшөт.